Камчы Бекташев УКМКны жетектеп турган мезгилде иниси Шайыр Бекташев коркутуу, опуз алуу жолу менен жеке ишкерден $1 миллион ашык акча алып койгондугу ачыкка чыкты. Жеке ишкер эми берген акчасын доолоп жаткандагы сүйлөшүүбүзүнө көңүл буруңуздар. Кара булут айланган кезде деле баары бир биз турабыз. В любом случае биз жардам беребиз, биз күйөбүз. Башка эч ким эме кылбайт. Жаман жагына кетип калган болсо анда уже жөн карап отурбайбыз да. Ошон үчүн биз кичине убакыт болуш керек болуп атат эми. Времяличить болуп атат да кыскасы. Бардыгын убакыт таразы. Ооба. Ошо карап эме кылабыз, а так чечип алабыз. Камчы кыдырча жумуштан түшүп калса, анан кийин көмүрдү көтөрүп бер деген ой болбош керек сенде. Мен сага Жок. мурдагы жылы эми айткам. Азыр өзүмдүн баягы ден соолугума аякпайм, дагы азыр эми айтам. Булар ошол кемеле бар, шайын токтосун ошондорун эле бир жолу неме кылып бүттү мен жасалмам. Хорошо, мен ойлоштуруп көрүп анан кийин слушаюсь. Хорошо досум. Хорошо. 5 күндөн кийин. Давай, күтөм. Жолугуп отуруп сүйлөшөбүз.